Аты жаман бор оорусу өлкөбүздө сейли каптагандай эле каптап, мекендештерибизди кыйноого салып жатканы баарыбызга эле маалым эмеспи? Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду бул жолу Бишкек шаарынын Акбата конушунда Батирде жалгыз жашаган Абдырасул Сапаров аттуу мекендешибизден кайрылуусун четке какпастан барып кабар алып келди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендешим, урматтуу бир тууганым. Биргелеген бул жалганда ар бир адамга тагдыр, жазмыш ар кандай жазылат экен. Сыноо дүйнөсүн ар кандай сыноолорго кабылат экен. Бирок бүгүн азыр биз турган бул Акбата конушундагы биздин Абдырасул деген байкебиз кайрылган. Ушул жерде Батирде жашайм деп ичи шишип боор оорусу. Бүгүнкү күндө алдын алуу болсо абдан жакшы болот эле, бирок аргасыз бул биздин колдон келген ишти кылат экенбиз. Чогуу биргеликте кабар алайлы. Абдырасул байке. Ушул жакта экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Абдырасул байке? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Биз келип калдык. Сизден өтүнүч менен. Абдырасул байке, бул боор оорусуна азыр чалдыгып, мындай кыйналып, моундай акыбалда жатканыңызга канча убакыт болуп калды? Мен негизи былтыр бери ооруп, больницага барам, кан кошуп эметип. Анан кийин кайра чыгам, келип 1-2 айда дагы кайра барам. Ошентип кээде жатып калам алсырап. Кээде анан кичине туруп калсам. Анан ошентип эле жүрөм. Эми Абдырасул байке, кечиресиз. Буну эмнеден жуктуруп алдым деп мындай шектенесиз, өзүңүз күмөн санайсыз. Эмне себептен бул каяктан келип калды деп ойлойсуз? Эмне болуп жугуп калды деп ойлойсуз? Бул тиш салдырган элем 4-5 жыл мурда. Ошондон го деп ойлойм эми. Ошол тиш салгандар деле күнөөлөгүм келбейт. Себеби аны бир гана Алладан болгон деп айтам. Анткени себеби, мына урматтуу бир туугандар, бир нерсени эске алсак да, бул ооруу менен баягы күрөшкүчө алдын алсак жакшы болот эле деген ойда болот да. Бизде да бар булдай түшүнүк, бирок бул биздин колдон келбейт экен. Бирок ушул жерден дагы бир өтүнүч катарында өкмөттөн, ошол бийик жакта отурган биздин агаларыбыз ушул бүгүн коронавирустан кантип сактануунун алдын алуу боло турган болсо, мына ушундай бир жогорку деңгээлдеги алдын алуулар болсо, мына минтип акыбалда адамдар, биздин мекендештерибиз жатпайт эле. Эми бизге деле биздин колубуздан келген ушул экен. Мына келип Абдырасул байке бизге өтүндү. Ушу менин үнүмдү элге жеткизип берип коелачы дейт. Биздин колубуздан келген ушул экен. Азыр өзүнө таандык реквизиттер тиркеп туруп чагылдырабыз. Урматтуу мекендешим, эч убакта кайдыгер болбойлу. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө бир гана рет жаратат. Баарыбыз маалым, баарыбызга белгилүү. Бирок ушундай оорулар эле көбөйүп кетти деп эле кайдыгер карап, бул видеону өткүзүп коюп, бир күлкүлүүнү көрүп отуруп, көңүлүбүздү көтөрөйлү деп бир кайдыгер болбойлу. Мен сиздерден өтүнүч. Бул байке дагы бир үй бүлөдө ата эненин бөпөлөп баккан баласы, уулу, ушул балдардын атасы, мисалы, ушинтип бир мекендеш катары аяйлы, бир тууган катары. Анан экран алдындагы реквизиттер мына Абдырасул байкеге таандык. Ушуга колуңуздардан келишинче кол сунуп коюңуздар. Көптөн көп өтүнүч. Анткени жакшылык Аллахтан кайтат буюрса. Абдырасул байке, азыр монтип азыр шишигенине суу толуп атат азыр сизде. Бул канча жолу толду бул суу? Көп толду. Кайра укол менен кайта Албумин алып атасыз, Албумин алдым. Албуминдин кайсы процентин алып атасыз? Билбейм, ошол жерден алып. 10-20%. 3,5 миң. Азыр иштик эмет көрсөтсөңүз, канчалык шишип атат азыр учурда дагы? Бул мындан дагы катуу шишип кеткен учур болот абы? Ооба, болот. Уже дем ала албай калам. Дем жетпей атат, өпкөнү кысат. Кысат. Азыр ошо. Анан туруп басканда 1-2 саат басып, анан чарчап калам, анан эс алып уктап калам. Анан кайра 1,5 саат уктасам, кайра дагы турам. Оорутпайт эле, просто алсыратып эле жаткызып берет, Анан буттарым шишиктери бар эле, алар кайтат. Кечинде шишип кетет. Кайра эртең менен кечейин кайтат. Азыр эми Абдырасул байке, элиңизге, журтуңузга, мына кыргыз элге, журтка кайрыла турган. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Сиздерден сураныч, мына мага ушул Алла Таалам берген, ушул менетти берген экен боор оорусуну. Ага мен шүгүрлүктөрдү кыламын. Эгер ушул оорудан
чыккан үчүн сиздер себепчи болом десеңиздер кол сунуп коюңуздар суранам. Сиздерге алдың ала ыраазычылыгымды билдирем. Рахматымды айтамын. Абдурасул байке, сиздин кече мага бир ооз сөзүңүз аябай бир таасир этти да. Себеби сиз мага айттыңыз. Бул бүгүнкү бул турган денемдин жабыркап кыйналып аткандыгына мен кейибейм дедиңиз. Себеби менин жаным, рухумду Аллах азаптабасын деген сөз аябай эме болду да, мындай башкача таасир калтырды. Ошол сыяктуу Абдурасул байке айтат, урматтуу бир туугандар. Бул динден кабары бар, 5 убакыт намазында бекем биздин бир тууганыбыз. Анан сизден айтсаңыз, мындай сизди коркунуч каптаган же болбосо ушундай бир ушинтип жатып, мүмкүн Кудай берген аманатын алса кандай болот деген сыяктуу мындай бир кандайдыр бир сизде кандай сезимдер болот мындай? Эгер ой келет, коркунуч эмес, мен Алланын алдыга тезирээк барган деген. Мынтип бир туугандарымды кыйнагым дагы келбейт. Анан туруп ой келет, азыр 44 жашымда бир оолду болдум. Мына 1,5 жаш болду. Ошонун келечегин жеткизип, ошол баланы ниетим кары кылуу. Өзүм боло албаган нерсени кары кылайын деп атам. Кудай берсе өзүм дагы аракет кылам карылууга. Азыркы учурда чынын айтсам, Араб тамгасында билесиң эми өзүң окугансың. Бир барак Куран 2 бет. Бир бетти эртеден кечке алат экен. Иншалла. Аллах ниеттерди кабыл кылчу. Амин. Кабыл кылсын. Мен мына ооруну азамат көп ойлоном да, көп изилдендим. Источник булагы болуш керек да, каяктан дейм да. Мен эми элди эки бөлбөгөндөй болбойм. Негизги биздин ичкиликтер болобуз да, биз негизи. Баягы баардык нерсе гыйбатчылыктан экен. Ушак бирөөнүн артынан жамандаган. Ушул жамандык сөз айтып бири-бирин демек чукулгандыктан, даже мына бизде чоңдор да чукуп атпайбы. Ошол нерселерден пайда болгон ору Алла Таалам жазаны берген нерсе да. Деп акылым ошого гана жетти, андан артык жете албады. Себеби ар бир адамдын өзүнүн акылынын деңгээли бар да. Ошол деңгээлиме чейин жеттим деп ойлоп коем да. Источник бул жактан биз, себеби мына зубнойдон жукту же бияктан болду деген ал бул болгон себеби эле. Мындай эле айтып коебуз, гыйбаттыкка кирип калган нерсе болбосун. Просто ошол өзүбүздүгө алышыбыз керек экен да. Эмне амал кылганбыз, амалыбызга жараша да деп айтам да. Эмнеси болсо дагы мекендеш, бул жалган дүйнө убактылуу экенин билебиз. Бирок аз убакыт өмүр бай болобу, кедей болобу, падыша болобу, ал кандай даражадагы адам болбосун, бир башта бир өлүм бар. Бирок урматтуу достор, бүгүн биздин ар бир кадам жасаган кадамдарыбыздын урматына жараткан жакшы өмүр берип, ушундай жакшы көзүрмөмдөрдү беришин жараткандан тилейбиз. Бирок үмүт Кудайдан баардыгы. Бирок ошол үмүттөргө жетүү үчүн биздин бүгүн аракет керек. Ошон үчүн Кудай буйрса ушул акыр кетээрде да биздин денеден жан чыгаарда узагынан жашоо өмүр берип, бирок денеден чыккан жан дагы жеңил чыгышын Кудайдан дайыма тиленип жүрүшүбүз керек экен. Ошон үчүн достор, кече күнү Абдурасул байкенин айткан сөзү мына ушундай бул дүйнөдө жакшы иш менен бирге болойлу, акыретте Аллахтын алдында бейиште да бирге болушту насип кылсын. Ал эми сизге жараткан берген дартына дабасын берсин, Абдурасул байке. Мен чын жүрөгүмдөн мусулман бир туугаңыз катары тилектешмин. Эртерээк жакшырып катарыбызда болуңуз Кудай буйрса. Иншалла. Баарыңыздар намазда дуа кылып коюңуздар, урматтуу достор. Мүмкүн болушунча видеону бөлүшүп, таратып, жардам берип коюңуздар. Аллах баарыңардан разы болсун, эч ким оорубасын. Абдурасул мекендешибиз 1976 жылы Баткен облусунда жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда ушул атты жаман боор оорусуна айынан Бишкек шаарыбызда убактылуу батирде турат. Жалгыз уулу бар. Жараткандын берген бул сыноосуна баш ээп, бирок жалгыз уулун каары кылам деген тилеги менен кайрымдуу мекендештерге жардам сурап турган кезде, урматтуу кылымга артып келгени кыргыз эли, келиңиздер колубуздан келген колдообузду берели.